Асык кооперативи. Шаршенбек Айдаров бала кезден эле мал чарбасынын түйшүгүнө аралашып, анын сырларын мыкты билет. Андан калса кичи мекени Ат башы районунун Кызыл Туу айылдагылар негизги кирештерин дал ушул 4 түлүктөн табышат. Бирок алар бүгүнкү дейре санын гана көбөйтүү менен алып урушуп, сапатка көз жумду мамиле жасалып келген. Мунун кесепетинен өндүргөндөрү жада калса, ички рынокто да арзан бааланып, төгүлгөн мээнеттин көбү текке кеткен. Ушундан уламбы каарманыбыз асыл тукум малдын баштын көбөйтүү долбоорунун алкагында үстөгү 3%, 2 миллион сом насия алган. Анысы Россиянын Алтайынан Абердин Ангуст породасындагы эт багытындагы 8 уйга жетип, чарбачылыгын жаңы нукка бурууда. Мамлекет жанагы жардам берип атканда биз аракет кылып ушуну өнүп өстүрүп, элге жайылтсак жакшы эле нерсе да бул. Үлүшкө алган жерлерибиз бар, бирок биздин бул айыл сууга тартыш аябай. Былтырда биртке жер берген, быйыл да карап жардам берсе жакшынакай. Ошо жер көйгөйү чечилсе эле жакшы болгудай, анан тоyut түйүп алат элек да. Фермердин суу баскан жердин өтө эле аз экендигине тынчсызданганы тегин жерден эмес. Анткени буга чейинки ачуу тажрыйбалар ырастагандай, өз аймагында кышка кең кесири жетерлик тоyuттоптоо чоң машакат. Албетте, мындай жагымсыздыкта мал асыроо сөзсүз кошумча түйшүктөрдү жаратпай койбойт. Андыктан облуста 4 түлүктүн асыл тукумдуулугун арттырабыз дешкен 29 жеке фермер чарбаларынын телегейин тегиз кылуу зарылдыгы корч. Айыл чарба министрлик тарабынан бөлүнгөн 3%дык насия дыйкан фермерлерге берилип жатат. Бүгүнкү күндө 3%дык менен Элдик банктан 9 фермер салды, Айыл банктан 1 фермер салды. Бул 25-жылга, анан 26-жылга март айынан баштап дагы алышат. Ал эми Ат башы районунун Талды Суу айылындагы 8 кыз келинди туруктуу жумуш орундары менен камсыздаган бул чакан цех айыл чарба серияларынан даярдашкан даам татымдарын калк дасторконуна тартуулайт. Алыскы элеттеги өндүрүшкө чыйыр салган ал максаттуу пайдаланылган 100 000 сомдук социалдык контракттын натыйжасы. Мында буудай менен ундан 5 түрлүү кондитер азыктары жасалгандыктан Талды суулуктар эми район же облус борборуна барып убара болушпайт. Аздыр көптүр эл керегине жарашкан чакан ишканадалар кийинки кадам катары сүттү кайра иштетүүнү да колго алышкан. Бирок баарысын тар бөлмөгө батыруу мүмкүн эмес да. Сүт цехти өзүнчө имаратка чыгаралы деген ой менен салдык. Анан расширение кылып бизнести кеңейтели деген ой менен. Дагы оборудованияларга муктажбыз. Помещениянын ички обделкасы үстү дагы шифрланган, бирок кара жабуусу да жабыла элек. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет эмеспи? Ансыз сыңарындай жогорудагы элеттик ишкердин опурталдуу тобокелдикке баруудан башка аргасы жоктой. Жаңатан сөз болгон чакан ишкананын өндүрүшү арткан сайын ал кошумча имаратка муктаж болгон. Андыктан мына ушул көйгөйдү чечүү максатында ишкананын ээлери Компания банкынан үстөгү 25%дык насия алууга аргасыз болушту. Албетте үстөктүн чоң болушу ансыз да жеңил эмес түйшүктү көбөйтөрү бышык. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.